Бұл жерде арабчасын оқиын өте маанилүү сабақ азыркы сабактагы. Fa innal mu'min момун адам дейт. La yaziduhu umruhu illa khayran. Момун адам, мусулман адам канчалык көп жашаса, ар бир жашаган өмүр аны үчүн жакшылык гана болуп келет дейт. Карасаңыз ушуну. Баягы шариатта мындай маселе бар да, адам жашоодо кыйналып кетип өлүм тилесе болобу деген маселе бар. Өлүм тилесе ал бир адам түрмөгө түшүп калды да өмүр Кудай ушундан көрөк мен өлүп калганым жакшы деп дуба кылып атса. Же бир адам ооруп калды. О жарат, ушундан көрөк мен жанымды алсаң болот эле. Же бир адам карыздар, о Кудай ушундан көрөк жанымды алсаң, бул туура эмес, күнөө дейт. Үмүтсүз шайтандан. Мына кечеки жамаатты бүгүн 7-де узаттык, жыңзаба. Аксакал кече мага диги жерден төөнүн сыйынан кийин мага айтты кулагыма келип. Мен барды айтпаңыз, мен кеткенден кийинки жамаатка сабак болсун айтыңыз дейт. Балам Россияда бир нерсе болуп камалып калды эле, Кыргызстанга которулуп, 10 жылга кесилди эле, 2 жыл дейт. Көчө сиз сабакта айттыңыз, туугандар, 1-2 күн калды. Барып тахажжудта ыйлап дуа кылып калгыла. Дедиңиз эле, уктай албай койдум дейт. Көрсөм балам үчүн жакшы дуа кыла элек экенмин. Кемпиримди ээрчитип, өз аксакал киши, 70-тен өтүп калган. Мына биринчи жамаат менен бүгүн кетти. Харамдын астына барып ыйладым дейт. Алла, сен тилектерди кабыл кылуучусуң. Сен дуаларды кабыл кылуучусуң. Сен энеден өткөн мээримдүүсүң. Мен алсыз пендеңмин. Ушул бир көңүлүм, ушул бардыгы жакшы Аллахым. Пенде деген алсыз экен, ушу бир көңүлүм, балам ушу мени кыжарат кылып турат. Ушу баламды абактан чыгара көрчү. Балам ушул бир жакшы күндү көрсүн. Балам бир тобого келсин. Балам бир жаңы жашоо баштасын деп дуа кылдым эле дейт. Эртең менен багымдат окуп келип, жатсам телефонума чалуулар келиптир дейт. Балаңыз акталып, маселеси каралып түрмөдөн боштондукка чыкты деп. Керемет көп болуп атат туугандар. Дуа кылып калалы ар бир өмүрдө карасаңыз, момун адамдын өмүрү келе турган ар бир күн анын жакшылыгы үчүн дейт. Мунун далилин айтып берейин, илим ар бир нерсенин аргумент далил менен болот. Жөн эле жомок эмес да бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи доорунда Мадинада бир адам кайтыш болот, шейит болуп. Жана Ухуд согушунда өттүк го? Ухуд согушунда шейит болуп кайтыш болот. Анан бир сахабасы жан шериги 2 жылдайын кайтыш болот, 1 жылдайын. Анан тирүү адам түш көрсө, 1 жыл мурда шейит болуп дин үчүн кайтыш болгон адамдан дагы 1 жыл кийин төшөктө кайтыш болгон адам даражасы жогору болот да бейиште. Түшүндө кирет. Бейиштеги даражалар көрсө, берки жөнөкөй эле төшөктө кайтыш болгон, бирок 1 жыл кийин кайтыш болгон, бийик кайтыш болот. Уйкусунан ойгонуп келип, пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам таң калып, таңыркап сурайт да. Бул шейит кетпеди беле? Шейиттин даражасы кийин элеби, мурда элеби бийик болуш керек эле го. Бирок 1 жыл кийин кайтыш болгон даражасы өсүп кетти. Эмнеге десе айткан? 1 жыл ал мынча намаз окубадыбы балампай? Балампай садака чыгарбадыбы? Балампай зекет чыгарбадыбы? Баланча Алланы зикир кылбадыбы? Баланча жакшы кылбадыбы? Баланча тобо кылбадыбы дейт да. Демек, бул жердеги түбү хадис болот. Момун адамдын ар бир күн жашаганы аны үчүн жакшы экен. Балким бир адам 60 жашка чейин күнөөкөр болот. Эми ал кишинин жашына биз тийишпейли, жаш улуу адам. Балким күнөөкөр болуп жашап жүргөн. Бирок Кудайдын керемети менен умрага келди, ажыга келди, жакшы баласын себепкер кылды, баласынын дуасы менен. Ал 60тан кийин башкача өмүр сүрдү. Бир адам 60ка чейин залым болуп келген, мындан кийин жакшы тобо кылды. Карасаң, ар бир күн момун адамга жакшылык алып келет экен. Ошон үчүн дуа кылалы. Аллахым берекелүү узун өмүр насип кыл. Анткени өмүр жакшылыкка гана алып келет экен да. Берекелүү узун өмүр насип кыл. Туугандар, балким мен азыр айта турган сөзүм жаш жигиттерге тиешелүү сөз, агаларым, инилерим. Жигит болуп турган учурда аксакал курагына киргенге чейин биздин жаштыктын өмүрүнөн өзүбүз эле эмес, өзгөлөр рахат алгандай жашайлы. Биздин жигиттик өмүрүбүздөн өзүбүз эмес, мамлекетибизге пайда бере тургандай жашайлы. Жигиттик биздин өмүрүбүздөн жаштар туугандар сураныч, мусулман үммөтү пайдалана тургандай жашайлы. Жаштыктын өмүрү эки өмүр болот, жоопкерчилик. Сиз биздин өмүрүбүз өзүбүз үчүн, үй бүлө ата-энебиз үчүн, экинчиси үммөт мамлекет үчүн. Аксакал адамдар жаштардын өмүрү берекелүү өтсүн деп дуага отуруш керек. Ар бир жаштын өзүнүн курагы бар экен. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка. Аталар жакшынакай сүй көрүп дуага отурат. Жаштар иште болобуз да. Ошон үчүн момун адамдын өмүрү жакшылыкты гана алып келет дейт. Карасаңыз, мына хадистин улансы. Охойрунас, эң жакшы адам ким десе, ман тола умруху, узак жашаган, бирок жөн эле жашап койгон эмес. Илгери билесиз да. Аны айтпай эле коелу. Узак жашаган ва хасн амалу, бирок амалы да чырайлуу болгон адам эң бактылуу адам дейт. Ыйманы менен каарыган бул эң жакшы экен да бул. Ыйманы менен бактысы менен